Ыракы чыгыштагы токойлордо өткөн бир сутка ичинде 8 өрт кырсыгы катталды. Алардын 4-өө өчүрүлүп, калган бөлүгүндө зыянсыздандыруу иштери жүргүзүлүп жатат. Бул тууралуу Токой чарба департаментинен кабарлашты. Алардын билдирүүсүндө Приморье аймагында 5 жана Амурский облусунда 3 кырсык катталган. Ошондой эле жалын бир сутка ичинде 36 чарчы аралыкты каптады. Өчүрүү иштерин 17 өрт өчүрүүчү техникасы жана 1 учак жүргүзүүдө. Бул аймактагы токойлордо өткөн жылы 1495 өрт кырсыгы катталган эле. Лондондун мэри Руислип Борбордук округунан 50,2% добуш менен Улуу Британиянын парламентине шайланды. Бул маалымат расмий түрдө жергиликтүү телеканалдардан жарыяланды. Борис Джонсон өлкөдө премьердин ордуна татыктуу деп каралган адамдардын бири. Джонсондун айтуусунда парламентке өткөнүнө карабастан жумуш мөөнөтү бүткөнчө Лондонго мэрлик кызматын өтөй берерин билдирди. Дүйнөгө атагы чыккан футболчу Пелеге Сан-Паулу шаарында операция жасалды. Акыркы жарым жыл ичинде 74 жаштагы спортчуга экинчи ирет операция жасалууда. Ал ноябрь айында бөйрөгүндөгү таштарды алдыруу үчүн ооруканага жаткырылып, декабрь айында айыгып чыккан эле. Анын абалы боюнча азырынча так маалымат айтыла элек.